Бактыбек Калмаматов. Урматтуу мекендештерим, бүгүнкү күндө баарыбыз күбө болуп жаткан окуялар, көзөмөлдөн чыгып кеткен кырдаал сиздердей эле мени да абдан түйшөлдөп жатат. Эң алгач бир нече күндөн бери ал акыбалымды, кайда экенимди сурап издеп, тынчсызданып жаткандарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле революция эмнеден улам башталганын баарыбыз жакшы билебиз жана ал сөзсүз өз максатына жетиши керек деп эсептейм. Анткени өлкөдөгү адилетсиз башкарууга каршы жасалган элдик революцияны айрым саясий топтор өз кызыкчылыгына колдонууга аракет кылып, күн сайын кырдаал оор абалга баратат. Биздин куттуу Кыргызстаныбызда державалар ачык эле тирешип, карама-каршылыктарды уюштуруп, бир уут саясатчыларды куурчак кылып пайдаланып, мамлекеттин бүтүндүгү менен ойноп жатат. Бир нече күнгө созулган бийлик талашуу тактан кулатылган. Жээнбековдун кайра жандануусуна шарт түздү. Сырткы күчтөрдүн таасир талашынан улам эски менен жаңынын тиреши ит жыгылыш акыбалга кептелди. Ал эми өлкө аймагында ушул күнгө чейин бир да саясий топ жоопкерчилик ала албагандыктан криминалдык топтор баш көтөрдү. Эл жасаган революция өз максатынан чегинип, ички жана тышкы саясий күчтөр өз кызыкчылыгына пайдаланууга киришти. Ошонун натыйжасында бийлик алмаса да, өлкөдөгү туруксуздуктан улам бир дагы өлкө жаңы түзүлгөн өкмөттүн легитимдүүлүгүн тааный элек. Мен башында эле айткам, мен бийликке умтулбайм. Азырда мага эч кандай кызматтын кереги жок. Болгону ошол учурдагы үнсүз кырдаал мени Жээнбековдун акыйкатсыз башкаруусуна каршы чыгуума мажбурлады. Уулуңар катары мен ошондо өз милдетимди аткардым. Акыркы болуп өткөн окуяларга зээни кейип, беш колун оозуна салган чоңдордон ренжип жаткандарды түшүнүп жатам. Болду, бүттү, чарчадык, өлкөбүз оңолбойт деген дебегиле. Эгер саясий партиялар оюндарын токтотпосо, анда биз элди бир желектин алдына бириктиргенге мажбур болобуз. Эмнеге өзүбүз кыялданган Кыргызстаныбызды кура албайбыз? Өзүңө таандык нерсеге өзүңдөн башка эч ким күйбөй турганы белгилүү эмеспи? Келгиле достор, агалар, эжелер, агымга каршы сүзүп, чийриген системаны талкалап, сасыган саясатчыларды тазалап, мамлекеттин бүтүндүгү, көз карандысыздыгы үчүн башыбызды сайып, өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз куралы. Урматым менен Бактыбек Калмаматов. Садыр Жапаров. Мага тоскоол болбой иштегенге убакыт бергиле. Мен өзүмдү мыйзамдуу премьер-министрмин деп эсептейм. Анткени мени жогорку кеңештин депутаттары шайлашты жана мага иштегенге убакыт бергиле, деди Садыр Жапаров маалымат жыйында. Анын айтымында ал эртең менен саат 8ден тарта ишке киришти. Жаңы жүздөр келсин деген жаштар өздөрү кызматка келип ишти алып кетишсин. Тилек Токтогазиев, Элбира Сурабалдиева, Жанар Акаев сыяктуу жаштарды жолугушууга чакырып жатам. Алар кайсыл тармакты алып кете алышса, ошолорго жол берүүгө даярмын. Ал эми мени мыйзамсыз шайланды деген жаштар мен жөнүндө туура эмес маалымат таратып жатышат, деди Садыр Жапаров. Ошол эле учурда өкмөт үйүндө кээ бир саясий партиялардын өкүлдөрү чогулуп, координациялык кеңеш жана убактылуу өкмөт түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Абдимажит Бакыбаев. Таң калам. Жапаров түрмөдөн чыкканда эл аны дароо эле премьер-министрге коебуз дегенде мен мыйзамсыз жол менен келбейм, каракчылык жол менен басып алгым келбейт деп болбой койду. Ал үчүн учурдагы депутаттар кол коюп макулдугун бериши керек, деди. Ошентип депутаттар макулдугун беришти. Таң калыштуусу, эмнеге эле 3 депутатты документ кылып жатасыңар билбейм. Алар деле депутат го, депутат үчүн макулдугун беришти да. Башка депутаттар деле олтурушту го, ошол жерде видеодон көрсөңөр болот. Алардын макулдук берүүдөн башка варианттары жок болчу. Жээнбеков, Матраимовдор менен сүйлөшкөн дейсиңер. Анда Жапаровго түрмөдө зарыл беле ошончо жыл олтурган. Эмнеге түрмөдөн чыгарган эмес? Анда максаты бир болсо, ушул эле Матраимов Жээнбековдун маалында түрмөдө болду го. Анан дагы учурда президент Жээнбеков болуп турат, бирок моралдык укугу жок, арызын жазып кетиши керек деп табайтып өттү Жапаров. Сурабалдиева, Акаев, Токтогазиев келсин, кызматка коюуга даярмын, жаштар келсин, даярмын, деди. Системаны өзгөртөм, партиялык системадан бир мандаттуу шайлоо болот деп жакшы эмеспи? Кумтөр боюнча ушул кишичелик бирөө күйө алган жок. Кумтөр элдики болушу керек, элге иштеш керек. Жылына 2 миллиардтан айрылып жатабыз деп какшап келди. Талап тоноо күч алып, элдер тарабай турушканда убакыт берүү керек го эми Жапаровго. Сөз берди. Убакыт берели. Болбосо өзүңөр билесиңер, бийликти алып коюш оңой эле экен, деп жазат Актилек Мухтар уулу. Айда Касымалиева. Сооронбай Жээнбеков менин президентим.
Сооронбай Жээнбеков элдик президент. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева билдирди. Анын айтымында Жээнбеков президент болгондон бери эч өзгөрбөй, жөнөкөй ишеничтүү, эмгекти сүйгөн жана жоопкерчиликтүү бойдон калганын айтты. Мен чоң саясатка Сооронбай Жээнбековдун командасы менен келдим. 2017-жылы парламентке келгенимде ал өкмөт башчы болуп чогуу иштей баштадык. Сооронбай Шарипович жаман жакка өзгөргөн жок. Ал ошол эле боорукер, жөнөкөй, ыймандуу, эмгекчил жана жоопкерчиликтүү бойдон калды. Мен акылыма, сезимиме жана интуицияма ишенем. Калганы саясат. Сооронбай Жээнбековду каралоо үчүн күн сайын чоң ресурстар ыргытылып жатат. Мен кара пиарга ишенбейм. Сооронбай Жээнбеков менин президентим. Ал элдик президент, деди Касымалиева. Токаев менен Мирзиёев Кыргызстандагы окуяларды талкуулады. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандагы соңку окуялар боюнча пикир алышты. Бул тууралуу казак президентинин басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылат. Ага ылайык алар казак-өзбек мамилесинен сырткары аймактагы окуялар боюнча пикир алмашкан. Анда коңшу өлкөлөрдүн башчылары Кыргызстандагы кырдаал конституциянын негизинде тез арада калыбына келет деген ишенимин билдиришкен. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон соң саясий кризис жаралды. Добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу жөнүндө талап менен башталган митингдер башаламандыкка айланган. 6-октябрга караган түнү митингчилер парламент менен президенттик администрациянын имаратын ээлеп алышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы окуяларды бийликти басып алуу аракети катары баалаган. Жээнбеков Бишкекте экени айтылганы менен учурда эл алдына чыга элек. УКМК ким тарапта? Өмүрбек Субаналиевдин позициясы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте башкаруу милдетин алган Өмүрбек Субаналиев ведомствонун позициясы кандай экенин айтып берди. Буга чейин Бүтүн Кыргызстан партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан Субаналиев учурда саясаттан сырткары экенин билдирип, саясий жарышка катышпай турганын белгиледи. Ачык айтайын, мен өзүмдү эч бир партия менен байланыштырбайм. УКМК саясаттан сырткары өлкөдөгү абалды турукташтыруу үчүн иштеп жатабыз. Коргоо министрлигинин, УКМКнын же Улуттук гвардиянын имаратында саясий партиялардын жыйыны өткөрүлбөй турганын расмий жарыялап коеюн. Мындайга мен тыюу салдым, деди генерал. Субаналиевдин айтымында 5-6 октябрдагы окуялардан кийин күч органдарынын иши үзгүлтүккө учураган, бирок азыр алар штаттык режимде иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуу топ күчтүү болуп турганын расмий айтып коеюн, бирок биз аларды кармайбыз, буга убакыт керек, деди Субаналиев. Генерал улуттар аралык кастыкка, мародёрлукка жана күч органдарынын уюшкан кылмыштуу топ менен иштешүүсүнө жол бербей турганын убадалады. Ош шаарынын мэри митингчилерге кайрылуу учурунда көзүнө жаш алды. Буга чейин Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевка Ош шаардык кеңешинин депутаттары тарабынан ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөндүктөн кызматынан кеткен. Бирок 7-октябрда Ош шаарынын борбордук аянтында мэр Талайбек Сарыбашевди колдоо митинги өтүп, анда тарапташтар аны кызмат ордуна кайра кайтып келүүсүн талап кылышкан. Сарыбашев элдин талабы менен аянтка келип, ага элдин ден соолугу негизги орунда турарын, кызматка креслого жабышпай тургандыгын айтты. Митингдеги күбөлөрдүн айтымында мэр элге кайрылуу жасоо учурунда көзүнө жаш алган. Нурлан Мотуев камалды. Нурлан Мотуев камалганын анын жубайы Элнура Норузбаева жазды. Ал белгилегендей, Мотуев 2-октябрь күнү камалган. Ууру жегич бүт чыкты. Чындыкты сүйлөгөн жолдошум чыкпады, деп жазат Элнура Орузбаева.